Uyku bez ооруса биринчи эмне кылыш керек? Uyku безиңиздин ооруп жаткандыгын өз алдыңызча аныктай албайсыз. Албетте бул диагнозду сизге дарыгер койгон болот жана ошол дарыгер сизге кандайдыр бир сунуштарды айткан деп ойлойм. Жана ошол айтылган сунуштарды аткарган максатка ылайыктуу болот. Uyku без өзү эки түрдүү кызматты аткарат. Биринчиси тамак сиңирүүгө катышат, экинчиси болсо гормоналдык. Негизинен ушул тамак сиңирүүгө катыша турган бөлүгү боюнча сурап жатасыз деп ойлойм. Эгерде ошондой болсо биз муну панкреатит деп айтабыз. Жана эки түрү бар: курч кармаган жана өнөкөт формасы. Көбүнчө эле өнөкөт формасы менен кайрыласыздар, анткени курч кармаган көрө дээрлик кездешпейт же өтө аз кездешет десем жаңылышпаган болом. Анан өнөкөт панкреатитти эмне кылуу керек? Негизинен үч түрдүү ферменттерди бөлүп чыгарат. Бул тамак сиңирүүгө катыша турган амилаза, трипсин, липаза. Жана ар бири өзүнчө ушул тамактын бөлүктөрүн сиңирет. Мисалы, липаза майды сиңире турган болсо, амилаза бул углеводдорду, трипсин болсо белокторду. Жана ошол уйку безде сезгене болгондо ушул кызмат жакшы аткарылбай калат. Андыктан аны сырттан толуктап туруу керек. Ферменттерди таблетка түрүндө. Мисалы, эң жөнөкөй түрү бул панкреатин деп аталган таблетка. Тамак менен кошо 25.000ден 50.000ге чейинки эл аралык единицада ичип турасыздар. Жана бул кызмат калыбына келгенден кийин дагыраак уйку безиңиз өз алдынча ферментти көбүрөөк чыгара баштаганда кайра дарыны отмен кылсаңыздар болот, токтотсоңуздар ага чейин ушул дарыны кошо ичип турасыздар. Албетте мүнөздөп тамактаныш керек. Бышпаган нерселерди жебей койсоңуздар жакшы болот. Таттууларды, ашыкча майлуу тамактарды жебейсиздер. Жана албетте гастрентолог же болбосо терапевт врачтын көзөмөлүндө болуп турасыздар. Ар 2-3 айда бир уйку безди УЗИ кылдырып, анализ тапшырып, жана аны дарыгерге алып барып көрсөтүп турсаңыздар, сиздерге жол көрсөтүп, андан ары дагы кантип дарыланып жүрүш керек сиздерге багыт берип турат.